Турар менен Бекенди мугалимдери гана эмес, кээде ата-энеси да айырмалай албай калышат. Ат башылык эгиздер Турар менен Бекен өтө окшош болгондуктан мектептин директорлору менен мугалимдер кээде үйүндөгүлөр айырмалай албай калышат. Эгиздер менен Турмуш KG сайтынын кабарчысы таанышып келген. Турар менен Бекен учурда 12 жашта. Алар Ат башы районуна караштуу Калинин айылында турушат. Эгиздер үйдө бир туугандарынын үчүнчүсү. Аталган айылда Токтомуш Адыранов атындагы орто мектебинде 4-класста окушат. Бизди мугалимдер айырмалай албай калат. Экөөбүздү чогуу отургузбай, эки бөлөккө отургузушат. Мектепте достор менен кээде мушташып кетебиз. Ал убакта бири-бирибизге жардам берип турабыз. Экөөбүздүн айырмабыз Бекендин бетинде чуңкурчасы бар. Апам ошонусу менен тааныйт. Мени болсо үнүмдөн тааныйт. Бирөөбүздүкү жоон жана ичке болуп кетет. Мектепте жакшы окуйм. Келечекте мен милиция кызматкери болгум келет. Кылмыш кылгандарды түрмөгө камаймын дейт Турар. Бекен Исаев келечекте тиш доктор болгусу келет. Мен келечекте тиш доктор болгум келет. Тиши ооруп келген адамдарга жардам берип дарылагым келет. Турар экөөбүз бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди колдоп турабыз. Экөөбүз окшош кийинип алганда эч ким бизди тааныбайт, айырмалабай да калышат, деди ал. Эгиз балдардын ысымдарын атасы койгон. Анткени биринчи уулу төрөлгөндө анын атын Эсен деп койгон. Агасынын ысымына Шайкеш келсин деп эгиздерди Турар жана Бекен деп койгон.